Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен кезектеги видеодо кезектеги сатылуучу автоунаа Kia Optima жылы 2019 комплектациясы предмаксимальный престиж деген комплектация. Ким эгерде Kia'ны түшүнгөн болсо, Optima'ны түшүнгөн болсо билет. Передний, задний парктроник бар, камера заднего вида, бесключевой доступ. Мондай 17 радиустагы куюлма дискаларда турат машина. Өзүңөр көрүп атасыңар, состояниясы боюнча өтө жакшы экен. Историясында бир ДТП бар экен, азыр ошол жөнүндө да айтып берейин. Объем 2, камера заднего вида бар. Машина өзү выкуптан чыгыптыр. Так, силерге эмнесин айтсам. Могу передний бампер крашеный экен, өзүнүн родной бампери, бирок крашеный. Анан могу левый крылозу, анан кийин могу эшик крашеный экен. Ушул ДТП болуптур. Парковкага кирип атып чийип алган дейт бир аял. Ушул жер жазалыптыр, бирок өзүнүн эле родной детальдары коюлган экен. Китайский эмес, өзүнүн родной эле детальдарын крастетип жасап коюштур. Салонун көргөзөйүн. Салону кожаный салон. 4 сиденьясында тең, 4-өндө тең подогрев сидений бар. Могу астыңкы сиденьясы электрический, регулировкасы бул жакта памяти менен. Память сидений бар. Полностью электрический күскүлөрү, стеклоподъемниктер электрический, звуковой системасы Harman Kardon. Звуку да жакшы чыгат экен, динамиктер жакшы. Бул жакта подогрев сидений бар. Кожаный салон. Так, подлокотник бар, анан арт жагында тетиги обдув бар. И немеси USB немелер бар, разъемдоруч, прикурительдери. Кыскасы, машинанын состояниясы өзүңөр көрүп атасыңар, өтө жакшы. Ева ковриктер салыныптыр. Анан салон көргөзөйүн, өткөндө да тартылган болчу, бирок начар тартылып калыптыр. 333 000 километр экен пробеги. Оталдырып көргөзүп коюна, эч кандай ошибкалар жок. Бардыгы жакшы состоянияда. Эч кандай ошибкалар жок. Вот давленияны да көргөзөт, 1.8 деп. Задний дөңгөлөктү көрүп атасыңар, давлениянын. Подрулевой липстоктору бар, голосовое управление бар. Бул жакта круиз контроль. Камера заднего виданы көргөзүп коюн силерге. Мынакей жакшынакай эле иштейт. Бардыгы көрүнөт. Немесинин направлениясында эметет да, көргөзөт. Штатный камера менен өзүнүн китайский камера салып койгондон өкөн разницасын билесиңер кандай экен. Бул жакта подогрев сидений, электронный ручник, анан кийин автохолд бар, подогрев руль бар, бардыгы иштейт экен. Көрүп атасыңар. Так, камераны мындай да көргөзөт, парковка кылып атканда. Двухзонный климат контроль. Немеси звугу жакшы. Кыскасы, базаны айтып кетейин, базы 1 800 000 деп атат. Немеси сүйлөшсөңөр болот, дагы түшүп берет экен жакшы эле за наличку. Комментарийге жазып койгула, машина кандай экен. Бул жакта подсветкасы менен подлокотниги. Кыскасы, жумушка даяр. Кааласаңар переоформить этип алсаңар болот дейт. Кааласаңар ушул ИПда калса болот. Страховкасы апрелдин 20-сына чейин экен. Видеонун описаниясында номерлерге чалып байланышып бересиңер. Видеого лайк басып, бул видео менен бөлүшүп койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Так, вин кодун көргөзүп коюн азыр. Вин кодун. Ушул вин код аркылуу машинаны текшерип алсаңар болот историясын. Историясында негизи бардыгы жазылып калыптыр, могу бир капталычы, бирок могу фактически могу эки эшик, могу бир эшик, анан кийин бир крыло эле кеткен дейт. Бийлерге акча көбүрөөк чыгыш үчүн эле жаздырып койгон дейт. Ошондой эмки видеодон көрүшкөнчө ассаламу алейкум.